Чүй облустук бириккен ооруканасы үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени ага бүтүндөй өмүрүн арнаган кыргыз эл баатыры, залкар хирург маркум Эрнест Акрамов эскерилүүдө. Чакан иш-чарага анын замандаштары, кесиптештери жана коомдук ишмерлер катышышты. Ооруканада анын атына коюлган хирургиялык бөлүмдүн жаңы имараты ачылды. Бул жаңыланып ачылган имаратта заманбап шарттар каралган. Оорукананын материалдык техникалык базасы оңдолуп, сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлө баштады. Бул өз кезегинде ишти жеңилдетүүгө ыңгайлуулук түзөт. Анда хирургияга тиешелүү болгон бардык тейлөө бөлмөлөрү иштеп жатат. Бүгүн биз ачкан корпус отделениянын абалы өтө начар болчу. Ал жерде условия жок болчу. Биринчи этажга киргенде караңгы, илгерки эме менен турганда эски здание болгондуктан бизде кире бериши дагы кичинекей эшиктен кирип, кичинекей эшиктен чыкчыкта. Анан бүгүнкү күнү ошол өзүнчө эшик ачып, мына Курманалиева Саратовская көчө тарабынан, арка күнчыгыш тарабынан ачтык да бул корпускачы. Азыр кенен ал жагынан скорый кире турган жол кылдык. Кирип, кайра чыгып кете турган Саратов көчөсүнөн кирип, Курманалиева көчөсүнөн айланып чыгып кетет да. Жаңы имаратка жаңы заманбап медициналык жабдуулар коюлган. Жапониянын Жайка уюмунун долбоору аркылуу 20дан ашык аппарат келип, учурда ийгиликтүү пайдаланылып жатат. Алар оорулууларды тейлөөдө ыкчам жана сапаттуу кызмат көрсөтүүдө. Өнөктөштөр менен биз тыгыз иш алып барабыз дагы. Кайсыл жерге кандай жабдыктар керек, кайсыл жерде көбүрөөк камсыздаш керек, кайсыл жерге чет жактарга жетпей калган жерлерди дагы баарын камсыздаш үчүн биз чогуу жумуш алып барабыз дагы, ооруканаларга бөлүп багыт беребиз. Ошону менен Жайка тараптан азыркы учурда мына бул жылы Чүй областына Чүй областына рентген, УЗИ, гастроскоп, ушуларды аппаратуриялардын баары келип азыркы учурда ишке түшүп иштеп жатат. Бул Олимпус 170 аппарат. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү эки типте болот. Биринчиси жанагындай мына көрсөк, ашказандын ички бөлүгү, мисалы бул колду алып атабыз, бөлүгүндө мындай өзгөчө нормада болсо, экинчиси бул онкологический барбы, изменения слизистой оболочкаларына изменения барбы, жокпу, ошону текшеребиз. Буга чейин уже открытый хирургияны өттүк. Мына бул клепси деп аталат. Ашказандын мына сүрөтү турат, сүрөтү. Бул жерде жана язваларда канаса, ошондо токтотуп калабыз. Мурун ачык операция жол болсо, азыр бул жер жабык эле ашказанды операция кылбай эле канды токтотконго возможностьтабыз болот. Жапониянын так жана ыкчам түрдө дартты аныктоочу медициналык жабдуулары бейтаптар үчүн пайдалуу болсо, оорукананын кызматкерлери үчүн ишти бир кыйла жеңилдетет. Оорукананын жандандыруу бөлүмүнө бир катар заманбап медициналык жабдуулар келип түшкөн. Алардын бири мына бул көчмө рентген аппараты. Бул аппарат менен оор абалда жаткан бейтапты козгобостон анын жанына барып, анан ушул рентгенге тартып алышат экен. Буга чейин Чүй областтык бириккен ооруканасына Эрнест Акрамовдун аты берилген эле. Бүгүн болсо ал жерде улуу инсандын жаркын элесине арналган музей ачылууда. Чакан бөлмөдө анын сүрөттөрү, сыйлыктары, дарыгерлик ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтар орун алган. Музейдин уюштурушуна Эрнест Акрамовдун туугандары, оорукананын жамааты, достору жана кесиптештери демөөрчүлүк кылышты. Ошондой эле анын ишмердүүлүгүнө арналып китепкана да ачылды. Анда өзү пайдаланган медициналык илимий китептер орун алган. 1979 жылдан баштап билем. Бирок кийин мен бир ооруп калып, 25 жылга дейм мурун. Анан Эрнест Акрамовичке түшүп калдым. Анан панкреатит деген диагноз коюп, ошону айыктырган. Ошо 25 жылдан бери мен больницага бара элек. Ушу медицинага, элине, жерине ушундай кызмат кылган адам деп эсептейбиз. Эли дагы, жери дагы бул кишини жакшы даңазалады. Медицинага өмүрүн берген адам катары, үлгү катары калат да. Ошон үчүн бул кишини биз дайым эстеп, ушундай музейин курганга ошол коллективине аябай чоң ыраазычылык билдиргисебиз. Эрнест Акрамов атындагы Чүй областык бириккен ооруканасынын шарттары мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу мындан да жакшыртылат. Ал үчүн атайын долбоор аркылуу 100 миллион сомго меморандум түзүлгөн.
оорукананын имараттарынын баары алдыда толук оңдоо иштеринен өткөрүлмөкчү. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Ала Мүдүн району.